Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев атанын китепканасында отурабыз. Биздин бүгүн бул жерден сиздер менен саламдашып, Сүйүнбай ата менен баарлашуу аркылуу ушул маегибизди сиздерге жеткирели деген ниет тилегибиздин негизги өзөгүн бул алдыбызда турган улуу жеңиштин куттуу салтанаты түзмөкчү. Анда биз менен чогуу ушул Сүйүнбай ата менен баарлашуу аркылуу ушул жеңиш салтанатына, согуш аламатына саякат жасап көрүңүздөр. Согуш мезгилинде кан кечип майданда огорулап жүргөн эреен-берендерден азыр эсептелүү инсандар калдыңыздар. Ошолордун ичинде ушул Кыргыз Республикасынын баатыры болгон инсандар менен баарлашуу аркылуу биз ушу элге журтка жеңиш даамын, согуш аламатын кайра бир эстетип эскертип коелу деген ниет тилегибиз болгон. Алгачкы сөздү ушул жеңиштен баштайлы. Сиз улуу жеңишти кайсы жерде, кандай шартта тоздуңуз? Жеңишти биз 45-жылы алдык да. А мен согуштан 44-жылы келдим. Тбилиси госпиталында жатып, оор жарадар болуп, 6 ай больницада жатып тура албай, ичиме ок тийген. Ичиге ок тийгенде дагы ичегини аралап кетти, мынтип тегеренип жаткан ичегини бир жерине тийбей жарагызып кетти. Хирургдан таң калды да, операция жасап атып. Ой то, ушунча ичегинин бир жерине тийбей аралап кетти ок деп. Аралап өтүп кетти. Кичине тийсе өлүп калат экен. Жел чыгып калат экен да, ана жерде өлүп калат экен, тып этип. Ошону айтканда мен жүрөгүм түштү. Айланайын Кудай сактаган турбайбы мени. Ичегим мынтип жатат да. Ошону аралап кетти турай. Тиги хирург абдан таң калып айтты, бактыңыз бар экен. Анан калыпсыз болбосо, кичинекей шейтан чыгып кетсе, жел чыкса болду, өлүп калат киши деп ошентти. Ошондо мен билип жүрүм, мен ага чейин билгенде эмесмин андай экенин. Анан таң калып, анан Кудайга жалынып, айланайын Кудай, бактым бар экен. Карачы, ушундай шартта, ушундайдан аман калып. Анан ошондо мен 6 айдай жаттым, оңоло албай, өзүмө келе албай. Ушун арыктаганды көрсөң эми аны мына сөөктөр эле калды. Бир күнү ушундай ордуман туруп алып, мынтип сандарымды карасам, көгөрөт сөөктөрү. Көк болуп. Анан бул эмнеси деп тигилерден сурасам айтты, бул өзү ушул арыктагандыкы, эт жок, эчтеке жок, кан жакшы барбай жатат. Анан ушундай болуп атат деди. Анан дагы буга да бир тоба кылдым, айланайын Кудай, мындан дагы аман эсен туруп атам го азыр эми. Ушундай болсо экен, мындан ары жакшы болуп кетсем экен деп. Ушу 6 айдай жаттым, 6 ай болуп кичине анан кичине ордуман косколуп, мына оң колум эле соо. Булардын баары талкаланган, көрбөйсүң деп. Буттар талкаланган, коскола албаймын такыр. Анан кроваттамда жатам да, чаңкама түшүп, бул жерге тамакты коюп кетет. Мына ичип алыңыз деп кашык берет. Ошол кол менен ичип, анан кийин кыйкырам алып кеткиле деп табак бүткөндө. Ушинтип 6 айга жатпадым бе. Анан улам кичинеден кичине түзүк болуп, анан кийин баш көтөрүп, адамдай өзү Кудай өзү кичине жардам берсе, бат эле экен, кичине оңола баштайт экен. Анан тигини муну эстеп, эске түшкөн бир немелерди жазып, кийинкиге керек деп, ошентип ошодо бул да кичине иштеп ошентип калды. Анан ошондон кийин бир аздан кийин анан врачтар карап сүйлөшүп тургандан кийин эми сиз үйгө жазабыз деди. 6 ай өткөндөн кийин жакшы эле жаттыңыз, түзүк болдуңуз, абдан кыйын күндөр артта калды. Үйүңүзгө жазабыз. Аман болуңуз, аман эсен жетип алыңыз. Бирок өзүңүз кете албайсыз. Бут жакшы баспайт. Кол кыймылдабайт, бияк кол. Аны сизди бир жеткириш керек.
Yani jetkirsen ele, biröňe jetkirbeseň ele men kantyp ketemen da jetkirgile dedim. Hemen bir iki günden keyin oşo kızı eşitip gelişti. Медсестра. Медсестра. Okunda da жаңы эле бүткөн экен өзү бечара. Анан келип менен таанышып мындай эметип туруп, анан kızım aynen sen şu alыс жолго bara alasыңбы desem, baram ata dedi. Биздин айыл тиги тоонун түбүндө болот. Аяка машина барбайт, троллейбус барбайт, автобус барбайт. Аяка өгүз минип, ат минип, ana ошентип барып барат. Ana sen кантип барасың десем, барам. Силер барган жерге мен деле барам деди. Белекет кыз экен. Анан барсаң мейлиң aynen ага чейин поездга түшөбүз. Жамбыл шаары деген шаар бар. Ошого чейин bir 3 суткада жетип калабыз го, поезд менен барабыз дедим мен. Endi mayli dedi, anан акча чогултуп беришиптир. Жердегилер жетекчилери. Şu менен тамак алып бересиң, поезддан түшүрөсүң, митесиң, кайра мингизесиң, ушинтесиң деп. Ошентип жеткирип келди. Жамбылга чейин келдик. Келип калдык. Иш тартып ушуну эме кантип кайра кетирем. Бул биздин айылга барса жүрө албайт да, тоо таштын арасында. Өмүр көрбөгөн экен, мындай билбейт экен. Анан эмне кылам, анан өлүп калса балесине калам деп. Анан Жамбылга келип түшсек, как раз şu Москвага поезд жөнөгөнү туруптур, бет маңдайда. Ой кызым, айланай, мынакей, мына поезд кайра кетип атат. Sen ушу менен кете бер десең, ыйлады. Мен жок, кетпейм, мени өлтүрүп коет барсам. Sen жеткир деген, мен жеткирбесем болбойт. Сизди каяка болсо да мен алып барам деп болбойт. Кой сен өжөрлүгүңдү кой. Мен азыр сен кетери менен телеграмма урам, кат жазам. Meni жеткирди, аман эсенмин, рахмат деп айтам. Деп атман эптеп көндүрүп, анан мейлемесе деп bir кыйлап атат. Meylemese de anан makul oldu. Anан akırı geldik, poyozga geldi, anан pravatniklerge söyleşip, hemen alıp gete isteştim, düşürüp koydum. Şu poyozga şu an uyla parat at dışarı. Жеткирсем болот эле сизди деп. Бул эми тамаша, бул жакшы күндүн тамашасын айтса болот. Balkim algız uşul жерде Кыргыздын келини болуп калайын деп келетсе керек. Билбейм, эмне ойлоганын билбейм. Менин оюмда өзүм эчке жок. Эки бут мындай болсо, эки кол мындай болсо, аны ойлой албайт экенсиң. Şu kız менен баратканыңды ойлогон жокмун мен. Бир оюм эчтеке түшкөн жок. Атында сурап бир сүйлөшүп да койбоптурмун. Ошо кызга. Албетте, азыр бизге күлкү болуп атат. Ал мезгилдеги аламатты элестетүү такыр мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Эми Сүйүнбай ата, биз жана сөз башында айттым эле, сиз жеңишти кандай абалда тоздуңуз деп, мына айылда тоздум деп атасыз. Ошол мезгилдеги айылдагы элдин ошо жеңиш салтанатын тозуудагы өздөрүнүн бир кубанычы кандай болду эле? Сиз эми жоокер катары кандай элестеттиңиз? Элдин кубанычын айтыш мүмкүн эмес. Бара эле балбалакта ыйлап жүрөт. Çadlar dağı, yaşlar dağı, maraliyle kuvangandan iğnep yürüt. Soğuş bitti, aynen ayınlar dep. Ben Ray Center'in yanında bir jakta durduk da. Yani o günü Ray Center'e vardım anan giyin, birazdan giyin. Öyle rat verdi, mingisi koydu, anan vardım. Hani o bütün Ray Center'dekilerden var, aynen ayın topalan, kuvangan kişinin almanı, yüzleri jarık, külüp, katkırıp, anan giyin ırdap, tinginti, minti, beylep. Yılga batışat da bardığı. Anan iylap yürgenleri de köp, soğuşta balдар ölgön, tiginler bunlar gelbey kalganlar, botoday bozdabı iylap balar şundip jatışat. Ayımın külkü aralaş, şunday. Biroq eldin şanı jakşı, şunçalık kuvanışlı da. Ötkön ketken gidile karabay, süyünüp, aman boldu, el aman boldu teken bundanlar, soğuş teken baleket bitti. Emin tukum kurut bolbay teken biz isteşip, süyünüşüp bakmışlar. Kadimkide gösterine yaş alışıp, karılar devey, yaş devey, tük barıver, barıyla bir katarda.
Aşağıda gördüm ben rayonda durup. Radio söylep atat, miting atat, aydı atat, soğuş yönünde. Vergiler burkurabıyla bir kucaktaşı öyle yürüdün kişi. Tanıysın mı, tanıvaysın mı? Annenin cümüşü yok. Lüksün kucaktaşı öyle. Kuday verdi, hanan oldu deme. Kelilik baldarda gelet. Gözetip ketkenler köp oldu deme. Kantet soğuş degen soğuş deme. Sen esne kıyım balı otat tasıl de boşuna içet deme. Nazır emalar kıyım balı otat tasıl esne. Biz kıgıştık emesleşip kişiler. Adam degen adamda. Азыркы маектешим Кыргыз Республикасынын баатыры, академик 58 жылдан бери ушул эл журтубуздун ден соолугунун күзөтүндө, сакчылыгында келген кадырлуу аксакалыбыз Мамбет Мамекеевич агайыбыз. Мамбет агай журтубуздун кутман карыясы катары, элибиздин баатыры катары сиз ушул улуу жеңиштин салтанатын кайсыл кезеңде тоздуңуз эле? Кандай учурда ушу көкүрөгүңүз жарылып, кубанып тозуп алдыңыз эле? Бул уруш бүттү деген эч качан эстен калбайт. Анда мен 9 классты бүтүп аттым, 9 класста окуп аттым эле. Бизде Саргамыш средний школа ошогон кетип баратсам, анда машина эчтеке жок да, жасол бир абышка бакырып эле келатат. Уруш бүттүптүр деп эле. Уруш бүттү деп ошол жолда, орто жолда барат ошондон кайра чуркап эл журт. Эми анда кедейчилик уруш убагында, уруштан кийинки жыл ушунчалык кыйын заман болбоду. Айылдышы балдар, абышка кемпирлер дегендей баягы тың кишилердин бар армияда жүрбөдү. Эми ошол убакта элдин сезимин мен ушул 7 жашымда, 7 класс бүткөндө колхоздун запкырманы болуп иштедим да. Эртең менен окуйбуз, түштөн кийин ушул кечке түнкүсүн ушул колхоздун жумушундабыз да. Анда ошол сезимине ушу азыр кичине сравнить этем да, окшоштуруп. Анда бүт ачык отурса дагы бүт уруш деп. Эмне тапса эмесе бир кенедей ууру-суру деген эчтеке болчу эмес. Бүт ушу уруш дегенде күн түндө ошого жумшачыбыз да. Анан ушу күндүз окуп, кечинде түштөн кийин ушу колхоздун жумушун жасап, эмди сознаниябыз жетишпейт, киши жетпейт. Эми ушунчалык кубаныч менен тозгонбуз. Анан кийин 10 класс бүттүк. Уруштан кийинки жылдарда эле кыйынчылык заман болбоду. Андан 46 жыл бияка келип институтта окуп калдым. Эми андан берки турмуш оңолуп келатат. Эми ушул бизди ушул турмушка жеткизген, аман эсен баягы Советтер Союзунун ар бир республиканы сактап калган ушул биздин ушул армияда жүргөн биздин ата-бабалар да. Мына мен атам дагы согушка катышкан киши. 2-групп инвалид болуп келди. Анан уруштан кийинки жыл көп эле кыйынчылыктар болду. Шунун баардыгын ушу эл жеңди да. Постепенно баарын жеңди, ийгилик болду. Андан бери көрүп атабыз, бала чака өсүп дегендей билим өстү. Эми ушул бобуреки мурунку Советтер Союзунун Россияны карап отуруп мен кубанам да. Şu Moskvadan күнүгө ушу уруш жөнүндө бүткөндөр жөнүндө берип атат. Мына Россиянын президенти, премьер-министрлери ушул бул урушка катышкандардын бирөө дагы үйсүз калбасын үй берип атат. Машина берип атат. Эми алардыкы эле чын, ушу бечаралар аз эле калды. Биздики деле баягы көңүл буруп атат. Мындай материальный болсун, башка жагынан болсун. Мен өзүм ойлойм да, баягы жаш өткөн сайын кичине шойлоно баштайт экен. Ушу жаш өткөн кишиге эмне керек? Ушу жылуу сөз
Анан убактысында тамак берип туруш. Ошентсе эле мен ар дайым айтып жүрөм доктор катарында. Багуусу келишсе, тегерегиндеги үй бүлөсү, анан иштеген кызматтакылар жакшы мамиле кылса, өлбөчү кишилер бар. Өлбөчү кишилер. Элибизде жакшы сөз бар. Жашты Кудай сактайт да, карыны тамак сактайт деген. Бул өзүңүз айткандай, ошол азыр бир салалап эсептей турган ушул улуу жеңишти эли журтубузга алып келген аталарыбыз, агаларыбыз, бир туугандарыбыз, апаларыбыз бир салалап эсептей турган гана учур калды. Эми сиз өзүңүз сөз арасында айтып кеттиңиз. Бул ошол согуш мезгилиндеги өзүңүз күндүзү окуп, түнкүсүн иштеп, же болбосо түнкүсүн окуп, күндүзү иштеген учурларда деги эле ошол мезгилде айылдын абалы, шарты, эл журттун жан дүйнөсү жөнүндө бир эки ооз айтып кетсеңиз. Эми анын бетин ары кылсын, урушта ошончолук канчалык кыйын да болсо, айыл ичинде ошондой эле болду. Ушунчалык жокчулук болду да. Мен мына 46-жылга чейин кровать деген эмне, шейшеп деген эмне, конфет деген эмне, таттуу кант деген эмени көргөн эмесмин, билбейм да. Ошого карабай эл ушунчалык, элдин аң сезими ошол убактагы. Мен ушунчалык ыраазы болом да, кийин доктор болгондон кийин деле мындай азыркыларды көрүп атам, тигилерди көрүп атам. Ошол убактагы аялдардын эли ушунчалык кыйынчылыкка карабай. Мен билем анда эмгек акы деген жок. Күн түндө иштейт, күзүндө бир центнер арпа же буудай берип койчу. Ушуну менен өтө кыйын. Ушунун баарына чыдады да. Уруш кандай жеңсе, айылда ошончо жеңди да. Ушу бүт жана айтып кетпедим, болгон тапкан ташыңа эгин болсун этсе бүт эле уруш. Элдин баарынын мээсинде сакталып, ушуларга жиберсек эле жеңиш болсо деп. Бияктагы кыйынчылыкты, эми кыйынчылык болду, анын баарына чыдады. Грузияда жарадар болгон деп атасыз. Ага чейин далай согуш майданын аралап, далай жерде өзүңүз кам майданды араладыңыз. Ошондон бир өзүңүздүн көкүрөгүңүздө сакталып калган, унутулбай сакталып калган учурлардан, иримемдерден айтсаңыз. Согушта жүрүп атабыз да. Ошо күгүм кирип баратканда мен жолдошума айттым, бир жерге мындай эс албайбызбы. Чарчадык, уйку көрбөгөн, бурсак ачка. Ana meyli dedim ben. Ana meyli vurulup karab, andan keyin ошо жер тамдын эшиги турган экен мындай. Бул ошону барып ачып, нарып турса ачылып кетти. Анан лестница экен, мындайлап бир 5-6 ступень түшкөндөн кийин карасак эле немис отурат. Немистин командири тамак ичип. Анда эле ордунан тура калды, мылтыгын карап. Биз экөөбүз качтык экен. Көзүбүз жамандык көрбөсүн деп. Өлүм көзүбүз барып бердик да, аз жерден калдык. 40 таштамак. Деге ошол майдан тарада жүрүп жазган ырлардан көкүрөктө сакталып калгандарынан айтсаңыз. Кандуу кыргын анда 4 жыл уланган, элде калбай эр жигиттен уландан, баары кеткен түйүлөрдөн канча көп, азаматтар аккан октон куланган. Биз көрбөгөн азап тозук калбаган, окшоп турду күн батыштан канжааган, жараланган бардык огум атылып, бүт электе мен жогу деп камдаган, өлгөндөрдүн тизмесине кирерде, аз калганда Петр деген бирерге, дуушар болгом, сүйрөп чыгып ал мени, жеткир деле, октон далда бир жерге. Бизде достук кантер менен бекилип, үзүм нанды жедик дайым тең бөлүп. Эрдиктерде жатты тынбай жетилип. Матросовго, Чолпон байга теңелип. Мүрзөлөргө көп болдук чөп өңгөнү. Өлгөндөрдүн бизге чоочун өңдөрү. Бирок алтын барактарда жазылып, түбөлүккө калды аты жөндөрү. Кайсы жылы жазылган? Согушта. Согушта жазылган ырлардан. 42-жылда.
Köptü bilip köp gördük. Dağım neler astıda. Salgılaştıkça öt gördük. Vel gelgen cazdıda. Yürüp yoğunun içinde. Dondun arka tüzünde. Biz de koyga topladık. Yetmey kala izümge. Yolda kurar okşağın. Bu ikinci eşelon. Bizden bölük ademek dem alığa boşağın. Çarsa kança soğuşup alıp ağa rahmat. Yetmez yerde oğuçup yaşaganın rahat. Ösön suunun boyunda yuup gimnastirkalardı. Jatsan yuşap sonunda күнгө қақтап арқаңды. Çöptü sessен жерді шо. Бұтың менен жыңайлап. Ен олтырсаң болбаса, мылтығыңды жемайлап. Мейлі тамақ жоқ тобы, мейлі бардық қардың тоқтобы. Өзің қолдан бішіріп, езең татты ботқаны. Toyğun kezdin birindey. Үйде қазы қартаға. Bir günçelik bilinbey, қиналғаның арқада дейді. Bunu kaçan yazdınız ile? Бұл кейінчерек, şu 44-нче yıl yazılıp тұр бұл. 4-нче yıl yazılgan. Kırgız Respublikasının Memleketlik İntellektuallık Mülk Kızmatı, Kırgız Patent dep atalgan atayan kızmat. Şol jokerlerden bir eleslerin eldin gökürüğünü saqtap kalуу üçün şu бүгүnkү күндө арабызда жашап аткан кадырман карыларыбыздын ырларын киргизген экен. Бул жерде албетте бүгүнкү Кутман карыларыбыздын аксакалдарынын бири Сүйүнбай Эралиев атанын ырлары менен башталат экен бул жерде. Эми мен муну мисал келтирип айтып жатканым эң жакшы жери ичинде şu өзүңүздөрдүн ошол жаш кездердеги сүрөттөрүңүздөрдү бериптир. Мунун жакшы өтө кийинки муундарга бир эстелик болчу ыйык таберек экен. Ушул жерде мына сиздин ырларыңыздын биринде алгач деген ырыңызда көп кала менен көп кыштак калганда жоого багынып, үй жайын мүлкүн бүт таштап, ел жатты артка агылып, аркада сансыз кол менен армия жатты урушуп, а булар чаңдуу жол менен жатышты тынбай чуурушуп деп ошол эвакуацияланып согуштан бери качып келе жаткан элдердин тагдырын элестетип жазган учуруңуз бар экен. Албетте бул аламат болгон жерде сөзсүз качуу, кыргын сүргүн ошондой эле элдин көз жашы менен кайгысы кан аралаш төгүлүп турат экен. Ок атылып атса. Ошондой учурлардан бир айрым бир ирмемдерден айтып өтпөйсүзбү? Soğuşta жүргенде мисалы атакада чабыл коюп атканда, душман менен бетме бет салгылашып атканда сен өлүп калам деп эч ойлобойсуң. Soğuşтун бир жери ушул. Андан сырткары бул Сүйүнбай ата Манастын урпагы болгон көчмөн жоокерчилик канда жүрөктө ойноп турган кан. Өзгөчө бул көчмөн элдердин тукумдары бул согушта башкача дымак менен киришсе керек. Кандай деп ойлойсуз? Ушуну рас болуш керек. Анткени мындай кан тартат экен да. Манастан калган эрдиктерди, тигилерди баары канга келет экен да. Ошо тигине соккун келип, кыйраттын келип, ошого жеткин келип, ошону эртерээк ал сени аткандан кейін сен аны атып таштагың келип, дал ушундайларга күч берет да, кубат берет. Мен ушундайды көп байкадым да. Ага чейин мындай жана айттым го, мындай коркоюн, тигиндей мындай ойлобойсуң. А согушка киргенде баарын унутасың. Сиз кайсыл дивизияда эме кылдыңыз да, согуштуңуз да? 8-чи гвардиялык дивизияда. Панфиловская. Москванын алдында. Как раз Москваны коргоп аткан кезде мен барганда. Кайсы Дивизия.
Kayсы учурда бардыңыз ошондо сиз? Men 42-yıl vardım soğuşa. Oşa gözde Moskva'nın şu divizya, Panfilov diviziyası, Cangız korup atkan eken eken. O yerge tümele tünep, kündür. 4 desek 3 düğünem ister bizim armiyadan. Oşağa tur bermedi. Turup berip anan o yerde ölgönleri de oldu. Ondan papal nene gelip attı. Anan janağı 28 batı oşadan çıkmadı. Bir diviziyadan bir şurada 28 batı çıkarttı degende turmuşta bolgon emes de öyle. Oşu Moskva'nın aldığında şunday oldu da. Şu yerdikti görsetdi de Panfilov diviziyası. Bu Panfilov diviziyası Jalan Borborda Gaziyanın Yok, Kazakistan menen Kırgızistan'dan tüzülgen. 316. Çarmiya dep atalgan aga çeyin. Anan oşu Moskva'dagı yerdik üçün anan Panfilov natı koyulup anan keyin gvardeyskiy diviziya boldu bu. 44-жылга чейин ошол дивизияда болдуңузбу сиз? 44-yılga çeyin boldum. Ben biterden bir yıl mırda geldim de 44 günü gittim. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев атанын куттуу китепканасында отуруп, ата менен баарлашуу аркылуу мүмкүнчүлүктүн жетишинче сиздерге айрым ушул согуш ирмемдери, жеңиш татканычы кандай болгондугу тууралуу маалыматтарды жеткирүүгө аракет жасадык. Учурдан пайдаланып, жалпы мекендештерибизде жалпы эле ушул улуу жеңиштин улуу дымагына кубанып жаткан жалпы замандаштарыбызды майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.